Адам канчалык күчтүү болсо, ошончолук жоопкерчиликтүү болот. Эркиндик бул жоопкерчилик. Ошондуктан адамдар андан коркушат деп Бернард Шоу айткан экен. Чындыгында, жоопкерчилик деген эмне? Ал нерсе бардык адамдарда барбы? Бул суроолорго бүгүнкү көрсөтүүбүздөн жооп издеп көрөлү. Саламатсыздарбы? Сиздер менен дебют берүүсү студияда Асель Ахматалиева. Жоопкерчилик бул бирөө берген убадаңды жогорку деңгээлде аткарууга даяр болуу. Жоопкерчилик бул кыйын кырдаалда өзүң үчүн гана эмес, өзгөлөр үчүн да чечим кабыл алуу. Жоопкерчилик бул жашоодо ийгиликтүү же ийгиликсиз адам болору бир гана өзүнүн көз каранды экендигин түшүнүү. Билесизби, жоопкерчилик өзүбүзгө жана күчүбүзгө ишеним берет. Өзүбүздү жана айланадагы адамдарды сыйлоого чакырат. Жан дүйнөбүздү контролдоого мүмкүнчүлүк түзөт. Жана жоопкерчиликтүү адам каталардын үстүнөн талкуу жаратпай, ал жөн гана кимге, кандай жардам керектигин билет. Азыр сизге сунуш кылчу тасмабыздагы жоопкерчилик деп аталат. Тасманын режиссеру Азат Жабаров, ролдордо Кулуев Максат Чолпонбекова, Айнура Байгожоев, Данияр Сагынбеков, Адилет жана Кудрет кызы Элдана болушмакчы. Эмесе сизди экранга жакын келүүгө чакырабыз. Алло? Саламатсызбы же? Кечинде күйөөм келгенде айтайын эже. Жакшы болуңуз. Çay iç kızım, çay iç. Kız bana. Скоро. Kim çaldı hazır? Назгүл эже чалды. Kim ne deydi? Корт бата дейт да не демеңиз. Бүгүн акыркы күн дейт. Коммунальный услуганы да төш керек наркайга калтырбай. Эч нерсени төлөй беребиз. Men bugün жұмышқа шығып деп табайын. Жоқ дегенде бір теңін берсек тан бір жұман үшінде толығымен бересіз айтасыз да. Азыр иш болуп атпайбы. Бүгүн акыркы күн дейт. Ич бүттүңөрбү? Кеп атага. О, мен дастархан өрөп жакшылык болсун. Sen baş kiyim alıp berçi Aynura. Kızım barıp suңганы алып кел кетели. Да. Бүгүн эч жака барбай коелучу. Коелуп кызым. Сен сабак барышың керек, жакшы окушуң керек да. Мен эптеп жумушка чыгып тыйын таап келейин. Макулбу? Жүрөм. Ешипти алдым. Мен өзүмдү билем го. Сен камсанабачы. Андан көрө отур машинага, дозум. Кет.
Инспектор Кулуев, документтериңизди бериңиз. О, ичкен окшойсуз, Кана үйлөң? Брат. Досумдун туулган күнү болуп, бир аз ичип койдук. Кете бербейлби? Андайга болбойт да, дос. Түш. Сүйлөштүкпү? Кете бер. Жол кайгул кызматкери көрөкат үчүн жол эрежесин бузган айдоочудан акча алып, жыйынтыгында айдоочунун же башка адамдын тагдырын өзгөрткөнгө себепкер болуп олтурат. Мэр Джо Копленд мындай деген экен: адамдардын аз гана бөлүгү ашыкча көп нерсеге, а көпчүлүгү абдан аз нерсеге элик кылат. Биз оорулуу дүйнөдө жашап жатабыз. Ошондуктан жоопкерчиликтүү болууну үйрөнүшүбүз керек. Мына ушундай цитата менен кийинки тасмага кезек берели. Жашоодо ар бир адам кандайдыр бир деңгээлде роль жаратып, актёрдук кесипти аркалайт экен. А бирок азыр биз дал ушул кесипке олуттуу көз караш менен карап, бул тармакта билим алып жаткан жаш актёрлор туурасында кеп кылабыз. Актёр деген ким? Алар өз кесибинин мыкты адиси болуп чыгууга кандай аракеттерди жасашат? Мына ушул суроолорго Кыргыз-Түрк Манас университетинин көркөмөнөр факультетинин театралдык бөлүмүнүн 4-курсунун студенттери даярдаган эмгек жооп бермекчи. Театр көркөм өнөрдүн таасирдүү бөлүгү. Бекеринен жандуу искусство деп баалашпайт. Мына ушул жандуу жайды актёрсуз элестетүү мүмкүн эмес. Константин Станиславскийдин театрга кир бутки менен кирүүгө болбойт деп айтканы бар. Аны босогого таштап кирүү шарт. Ал эми бүгүнкү күндө актёрлор дал ошол талапка жооп берип, театр чөйрөсүнө аралашып жаткандар жок эмес. Кыргыз-Түрк Манас университетинин көркөм өнөр факультети театралдык өнөр бөлүмү актёрлорду даярдап келишүүдө. Бүгүнкү күнгө ылайык профессионал актёрлорду тарбиялоону максат койгон университет аларды канчалык деңгээлде көзөмөл кылып чыгарарын алардын көрүп жаткан билимдери далил. Театр ааламына жол тарткан турган жаш актёрлор бүтүрүүчүлөр болуп саналат. Басып тургандан баштап бийлегинге чейин үйрөнгөн талант баскычын 4 жылда үйрөнүп чыкканга аракеттер көрүлөт. Театрдын чыйыр жолу актёрдук өнөр-канадан башталат. Мына ушундай өнөр-канадан алар кесиптин өзөгү болгон актёрдук чеберчиликти 4 жыл этабы менен үйрөнүшөт. Прям вот такое я не видел, да, прям вот так, что без заводки. Гамлетовский вопрос стоил кому? Быть или не быть, пить или не пить, или он так. Чем? Театр кийим илгичтен башталат демекчи. Бул өнөрдү эң жөнөкөй басып туруудан, көрүп билүүдөн, угуп сезүүдөн алгачкы адамдар башталып, сахнадан образ жаратууну актёрдук чеберчиликтен өздөштүрүшөт. Жаш актёрлорго багыт көргөзгөн бул оор түйшүктү өз мойнуна алган ага окутуучу Шамил Дыйканбаев өз чеберчилиги менен таланттарды таптап келет. Ролдордун үстүндө иштейбиз, ролдун үстүндө, читканын үстүндө кантип иштеш керек, пьесаны кантип разбор кылыш керек.
алардын арасында көбүнчө эмнеге адамдын образдарга, характерлерге кантип маани бериш керек, аларды кантип чечмелеш керек, ошолордун бүт баарына маани берип иштеп атабыз. Эң жаккан сабак бул актёрдук чеберчилик да. Мен ушул сабакка ушул сабакты күтүп келем да. Актёрдун экинчи канаты сүйлөө кебинин жогорку деңгээлде болушу. Театрды биз жандуу деп билгендиктен актёрдун үнү акыркы отурган көрөрманга чейин угулуусу керек. Сүйлөө кебинин техникасын биринчи курстан баштап жаш таланттар өздөштүрүшөт. Өз ишин мыкты билген мугалим Талайгүл Ташмамбетова сүйлөө кебин жөнгө салып келет. Эми 3 бала артка жылып рейтинг салды. Мен азыр журналистика факультетинин кыздарында окутуп атам. Мына Нур Алпаручулар мектебинде өзүңөр билесиңер. Бул бардык адамга сүйлөө техникасы сөзсүз керек да. Ар бир адам өзүнүн оюн даана так айтыш керек. Ар кандай кейипкерлер жаратууда гримди колдонобуз. Боенуудан тартып, көрөрмандардын кулук мүнөзү грим аркылуу берилип, актёрдун берилүүсүнө жана көрөрмандардын ишенүүсүнө гримдин орду чоң. Адам жана Азизил деген спектакль бар. Ошондо мен адам атаны ойнойм да. Ал кезде жана бейиште жүргөндө жаш эме болот. Анан биринчи картина, экинчи картинада уже сакал чаптап, улгайып калган кези да. Бул өзү актёрдун профессиясында негизи театрда актёр деген сөз бул лицедей деген сөз да. Лицедей деген бул образ алмашып туруш керек да. Ошондуктан бирден бир образды чыгарууга жардам берген нерсе бул грим деп. Менин болгон куралым, гримдөөдөгү болгон куралым ушул. Грим анан кисточка. Грим сабагынан иштин чебери Гүлнара Суранчиева талыкпай эмгектенип келет. Is it too late? Is it too far for him to reach you and come to where you are? Step out on the edge. Don't be Би бул актёрдун сахнадан жеңил алып жүрүүсүнө, пластикага жана угуп сезүүгө өтө пайдалуу. Бидин элементтерин так жана туура үйрөтүп келген жаш таланттуу мугалим Талант Бекишев мындай дейт. Албетте бул биринчиден пластикага өтө пайдалуу. Анан эсептеп өтсөк, пайдалуу жерлери албетте көп. Пластикасы өнүгөт, музыкалык мындай шыгы өнүгөт, слух. Баскан турганы жеңил. Төлөп мындай бош тургандан андай нерсени унутат. Сахнада алып өзүнүн сахнада иштеген негизле чыгармачыл адамдар өздөрүн элдин астында алып жүргөндө да туура билиш керек. Ал эми студенттер бул сабакты алып жаткандарына ыраазы болуп, эргүү менен иштеп келишет. Актёрдун экинчи канаты бул албетте анын үнү.
Театр бул жандуу болгондуктан актердун үнү акыркы көрөрманга чейин угулуусу керек. Ал үчүн ал туура дем алганды, туура сүйлөгөндү, ырдаганды билүүсү шарт. Мына булардын ишке ашуусуна вокал сабагы өтө зарыл. Ноталарды концертмейстер Сталбек Бактыгулов терсе, вокалдын өнүгүүсүн Сталбек Жунушалиев жөнгө салып келет. Актердун ички дем менен сырткы аракети бирдей максатта жуурулушуна албетте бул сабактын пайдасы зор. Өзүбүздүн улуттук чыгармаларыбызды аткарууда кылыч, калкан, ай балта менен чабышып мушташууну өздөштүрсөк, классикага баш багып шпагалар менен чабышып калаарыбыз толук мүмкүн болгондуктан ушул сабак киргизилет. Жеке эле чабышууну үйрөнбөстөн бул сабакта этабы менен жеңил болуу, сахнадан туура басууну, актердун бир калыпта болуусун камсыз кылат. Бул өнөрдү сахнанын чебери Жолдош Жанжигитов үйрөтүп келет. 1, 2, 3. Сен мага Гамлет кыласың. Акыркы сөзүң. Акыркы сөзүң. Айт. Молдасың 100 балл алайынчы. Хорошо. Бул бөлүмдөн жеке эле сахнадан образ жаратуу, аткаруу, бийлөө, ырдоодон тышкары бүгүнкү күндүн талабына ылайык телевидение жана радио тармагынан дагы билимдер алышат. Профессионалдуу камера, заманбап технологиялар менен жабдылган чоң телевизиондук студия, монтаждоо, камера алдында иштөөнү да ушул сабактан өздөштүрүшөт. Талапты катуу койгон Молдосейит Мамбетакунов ушул тармактан билимин берип, үйрөтүп келет. Yazıklar olsun bre. Belli ki o da vurulmuş. Devam et tatlı köpük ama gizlenmeliyim. Bu kadar tatlı bir öpüş. Konduramaz güneşin altın ışınları. Gonca gülün üstündeki sabahın ilk çiğdamlarında. Senin gözlerin aydınlığı vurdukça günün taze ışınlarında. Yanaklarından akar gider. Çiğ taneleri gecelerin kuytularında. Derin saydam göğsünden görünen gümüş ay. Soluk kalır o görkemli ışıltı. Среди положи, вот так, вот хорошо, Волгу, көмекпе, так? İyi bak. İyi bak. Sel gibi taşan gözyaşlarım. Benim acılarman doğuyor senin görkemli parlaklığın. Öküm gözüm bayağı iyi. Tanga çok. Bağırdır son. Так, умен учировать, мор. Bağırdır çıkış. Студия очень хорошо оснащена, и это дает большую помощь в учебе и в освоении телевизионной техники. Функциялар келіп жатыр бұл сабақтың. Сіздер аны ұмытып қойды дейсің. Светте тұрады, диафрагманы көбейткен тұрады, режиссер өзінше тұрады. Андан тышкары 3 операторды қойып, солармен иштеп жатабыз. Өзүңүздөр көргөндөй жаш таланттардын жагдайы мына ушундай. Көңүл бөлгөнүңүздөр үчүн чоң рахмат.
Албетте, актерлорсуз театрды же кинону элестетүү мүмкүн эмес. Дал ушул актер сөзүн латын тилинен которгондо аткаруучу деген маанини түшүндүрөт. Бул кесип 20-кылымдарда престиждүү кесипке айланып, бүгүнкү күндө да өз позициясын жоготпой келет. Кичинекей роль болбойт, аны жеткиликтүү бере албаган актер болот дебекчи, берүүбүздүн соңунда актерлорубуз мейли кичинекей, мейли чоң роль жаратсын, бир гана ийгилик каалайбыз. Сиздер менен Асель Акматалиева болдум, аманчылыкта жолугушалы.